Мен негизинен ал билдиргенин мен окуганым да жок. Жанагы соцсетиден жазган экен, окуганым да жокмун. Бирок бүгүнкү күндөгү пенсионерлердин пенсиясы күнүмдүк көрөкатка да жетпейт. Негизинен биздин пенсиялар аябай аз. Ошол эле мезгилде көп жылдар бою, өмүр бою чоң кызматтарда иштегендердин пенсиялары дагы бир 60 миң, 80 миң, 100 миңден пенсия алгандар да жок эмес негизинен. Анан бүгүнкү күндө бүгүн пенсиябыз менен эки жакка чыгып келип эс алсын деген бул менин оюмча тиги көп пенсияны алгандарга гана, ошолорго гана жетпесе, калган көпчүлүк карапайым элдин 90%-и пенсионерлердики бүгүнкү бир айдан бир айга жетмектүү бир күндө да жок болуп калышы мүмкүн ошол алган акчасы. Биз Мамутованы, Гүлнара Мамутованы биз бир кол фракциясына сунуштаганбыз зам министрликке. Эгерде бүгүнкү ошол зам министрибиз өзүнүн иштеген ордуна эгер татыктуу эмес же башка деген маселени буну премьер-министр чечет. Премьер-министр эгер анын болгон укугу бар, жумуштан алганга же башка бир ага тиешелүү чара колдонгонго премьер-министрдин өзүнүн укугу бар. Ал ошол киши өзү чечиш керек. Кандай кылат, кандай маселени коет ошо. Эми ар ким өзүнүн көз карашын айтат эмеспи? Ал Гүлнара Мамутова дагы өзүнүн көз карашын айткандыр. Айткан көз карашын башкача түшүнгөндөр бар, туура түшүнгөндөр бар, бирок ошентип жазган негизинен туура эмес.